Саламатсыздарбы, менин атым Айназик. Менин атым Икрам. 2022-жылы Макс Роял отелинде официант болуп иштедик. Биздин зарплатабыз $400 болчу. Кошумча дагы ар бир тилге уровеньге жараша төлөнүп берчү. Английский, турецкий, немецкий десеңиздер дагы төлөнүп берет, а уровеньге жараша уже бөлүнөт. Примерно мен $100 кошумча алып жүрдүм тил бонустары үчүн. Түрк тилин C1 уровень, английский A2. Тил бонустарды алыш үчүн башында барганда эле бул жактан экзамен болот бүт персоналга. Ошол экзаменге кирип, ал жактан тестти тапшырып, андан кийин OZEKI разговорный речьти текшеришет. Анан ошого жараша балл коюп беришет. Мен дагы английский жана турецкий тилдерде эки тилден экзамен тапшырдым. Английский C1, турецкий B2. Ой, наоборот болчу. Английский B2, турецкий C1 болчу. $100 көбүрөөк примерно. Андан сырткары месай деп коет, кошумча саат 3 саат иштеп, ал кошумча иштеген саатыбызга дагы төлөп беришет. Каждый айдын 5-inde ошол картабызга түшүп турат. Ошондо таза айлык баянабыз $500, андан сырткары тил бонустары жана месай бүт баары чогулуп, ай сайын где-то бир $750, $800 чыкчу. Мен главный ресторанда иштеген үчүн биз кошумча сааттарга аз калчубуз. Тил бонустары менен, айлык акы менен жана месайлер менен биздики $650 чыкчу айына. Ал зарплатадан тышкары дагы биз чаевыйларды алып турчубуз, ал чисто өзүбүзгө калчу. Чаевыйлар дагы бул Макс Роял кымбат отель болгон үчүн аябай жакшы болот. Айына примерно $200-300 чыгарып койсо болот. Албетте азыр Турцияда ушундай зарплата алып аткан дегенге көп кишилер ишенбейт. Ошол өз көзүбүз менен барып көрүп иштеп келдик. Жана албетте эң эле негизгиси бул жактан барып атканда жакшы агентствону тандаш керек. Бул албетте Sarman World агентствосы, компаниясы. Эгер сизде Турцияда иштеп келүүнү пландап жатсаңыздар, ишеничтүү компанияны тандаңыздар. Бул албетте Sarman World компаниясы. Доллар менен төлөгөн кымбат отеллерди сунуштайт. Катталыңыздар. Sarman World компаниясына толук ишенсеңиздер болот.